Ошму Хенань Кытай медицинасы университети менен кызматташат. Ошмуда 7 миллион ақш долларлык робототехника лабораториялык борбор ачылат. Ошмуда Польша менен аймактын экологиясын өзгөртүүгө багытталган долбоор ишке ашат. Бүгүнкү күндүн дүйшөнү Гапар Мадаминов Ошмуда Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан жаңылыктардын топтом менен таныштырып, эфирде Жаннат Салкарбек кызы, саламатсыздарбы? Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Кытайдын Хенан Кытай медицинасы университетинде болушту. Жолугушуунун жүрүшүндө профессордук окутуучулук курамдын, студенттердин академиялык мобилдүүлүк программаларын ишке ашыруу, медицина жана фармакология багыттарында илимий изилдөө иштерин жүргүзүү маселелери талкууланды. Кытай тарап Ошмуда Кытай медицинасы боюнча адистерди даярдоо, PhD докторанттарды биргеликте окутуу боюнча сунушун билдирди. Ошондой эле Ошмунун клиникасынын базасында Кытай медицина борборун ачуу талкууланды. Жолугушууда Ошму Хенань университети менен кызматташуу келишимине кол койду. Келишимге кол коюу аземинде Кытай тили плюс адистик форматында кызматташуу, профессордук окутуучулук курамдын, студенттердин академиялык мобилдүүлүк программаларын ишке ашыруу маселелери талкууланды. Хенань университети 1912 жылы негизделген Кытайдын алдыңкы жана ири окуу жайларынын бири болуп саналат. Университет дүйнөнүн 40тан ашуун өлкөсүнүн 70 жогорку окуу жайы менен кызматташат. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобековдун Кытай эл республикасына болгон иш сапарынын жүрүшүндө Кытайдын Чжэнчжоу университетинин айыл-чарба институту менен кызматташуу келишимине кол койду. Түзүлгөн келишимдин негизинде Ошму айыл-чарба жаатында аталган институт менен эт багытындагы койлордун, уйлардын сапаттуулугун жогорулатуу долбоорлору боюнча кызматташат. Ошол эле учурда ветеринария жана агрономия багыттары боюнча Ошмунун бүтүрүүчүлөрүн магистратурада бюджеттик негизде окутуу, ветеринар адистер ортосунда тажрыйба алмашууда ишке ашат. Ошондой эле Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Хенань провинциясынын жүрөк кан тамыр оорулары клиникасында болушту. Тараптар менен болгон жолугушууда Ошмунун медициналык клиникасында эки тараптын адистери биргеликте жүрөк кан тамыр ооруларына операцияларды жасоо сунуштары айтылды. Андан сырткары Ошмунун дарыгер адистерин аталган клиникага тажрыйба алмашууга жөнөтүү макулдашылды. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тарап жакын арада перспективалуу багыттарды аныктап, келишим түзүүнү пландашты. Ошму Кытайдагы Феникс басмаканасы менен кызматташуу келишимине кол койду. Келишимдин негизинде Кытай тилиндеги адабий чыгармаларды кыргыз тилине, ал эми кыргыз тилиндеги чыгармаларды Кытай тилине которуп, эки өлкөнүн окурмандарына жайылтуу макулдашылды. Бул долбоор Ошмунун Кыргыз-Кытай факультетинин котормочу адистери тарабынан ишке ашырылат. Факультеттин окутуучулары котормо багытында бир нече китептерди которушкан тажрыйбалуу адистер. Китеп басып чыгаруу жана чет тилдерге которуу жаатында бай тажрыйбага ээ болгон Феникс басмаканасы 1984 жылы негизделген. Негизинен байыркы Кытай адабиятын, тарыхын, философиясын жана изилдөө иштерин чогултуп, басып чыгарган кесипкөй басмакана болуп саналат. Ошмуда техникалык багыттарда адистерди даярдоочу институт ачылат. Ректор Кудайберди Кожобеков баштаган делегациянын Кытайдагы иш сапары Нанкин технологиялык институтунда болду. Ошмунун делегациясы институттун жетекчилиги менен жолукту. Сүйлөшүүлөрдүн соңунда кызматташуу келишимине кол коюшту. Келишимде Ошму, Кыргызуна курулуш компаниясы, Кытайдын Нанкин технологиялык институту, Нанкин транспорттук институту, Нанкин Цзюлю групп компаниясы, Өзбекстандын транспорт министрлигине Жизак областынын өкүлчүлүгү биргеликте Чэнхэ борбор азиялык инновациялык стратегиялык кызматташтык өндүрүш университет изилдөө инновация борборун ачышты. Аталган борбор негизинен Борбор Азия аймагында техникалык багыттарда өндүрүшкө керектүү адистерди даярдайт. Көп тармактуу келишимдин негизинде Ошмуда институт ачылып, азыркы учурда эң актуалдуу болуп жаткан кайра калыбына келүүчү энергия булактарынын инженериясы жана технологиясы, маалыматтык инженерия, программалык инженерия,
Логистика жаатында бакалаврларды даярдоо макулдашылды. Жолугушуудан соң ректор Кудайберди Кожобеков окуу жайдын алдындагы студенттердин стартап борборунда болду. Борбор ачылгандан бери 230дан ашуун стартап долбоорлор ишке ашкан. Долбоорлордун ичинен учурда Кытайда ийгиликтүү ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан долбоорлор менен таанышты. Мындан сырткары келечекте ОШМунун стартап борбору менен кызматташуу багыттары талкууланды. ОШМунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Кытайдын Jiangsu Huibo Robotics компаниясына барып, ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган компаниянын жетекчилиги менен болгон жолугушууда эки тараптын кызматташуу келишиминин негизинде бир нече перспективалуу багыттар талкууланды. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында борбордун алдында 2024-25 окуу жылында математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтунун базасында Кытайдагы университет менен биргеликте робототехника адистиги боюнча биринчи курска бакалаврга студенттер кабыл алынат. Аны менен катар жеткинчектер жана мектеп окуучулары үчүн робототехника курстары ачылат. Роботтехника адистигин аяктаган бүтүрүүчүлөрдү жергиликтүү жана эл аралык өндүрүш тармагында иш алып барган компанияларга жумушка орноштуруу да пландалган. Бул лабораториялык борборду куруу үчүн ОШМу 500 чарчы метр аянтча бөлдү. Учурда имараттын ичин оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. ОШМу бул лабораториялык борборду керектелүүчү атайын эмеректер менен камсыздайт. Эч сапардан алкагында робототехника лаборатория борборуна керектелүүчү роботтор, жабдуулар анықталып, эки тарап жакынкы күндөрү Кыргызстанга бардык жабдыктарды жөнөтүү тууралуу макулдашылды. Лабораториялык борборго биринчи этапта 2 миллион АКШ доллары, экинчи этапта 5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция салынуусу күтүлүүдө. Борбор Азия аймагында жана Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердеги эң биринчи лабораториялык борбор Кыргызстан үчүн гана эмес, коңшу өлкөлөрдөгү робототехника тармагын өнүгүүсүнө салым кошот. 2024 жылдын январь айында Jiangsu Huibo Robotics компаниясынын өкүлдөрү ОШМуда келип, эки тараптуу кызматташуу тууралуу сүйлөшкөн. Jiangsu Huibo Robotics компаниясынын Кытайдын бир топ шаарларында заводдору, филиалдары, лабораториялары бар. Жалпысынан өндүрүшкө керектелүүчү завод фабрикаларда колдонулуучу роботторду иштеп чыгарат. Билим берүү тармагында да бир нече долбоордун үстүндө иштешет. Мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын таланттуу студенттеринин алтынын республикалык кароосуна өтүүдө. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн кайсы жогорку окуу жайдын студенти биринчи орунду тагыраагы 30 000 сомдун ээси болот? Аны сиздер менен чогуу билебиз. Сынакка жалпы 12 жаш талант катышты. Жаштар конкурска чейинки даярдыгы, сынактын жалпы критерийлери, учурдагы сезимдери Ош шаарынын жана Ош мамлекеттик университетинин меймандостугу менен бөлүштү. Бизде даярдыктар жакшы болду. Буюрса бизге келгенде эле Ош аябай бизди сүйкүмдүү тосуп алышты. Баары меймандос. Даярдык деген 3 күн болду. Ага чейин даярданып жүргөнбүз. Негизи аябай толкундан башында чынында мен көптөн бери мындай толкундан элек болчумун. Конкурс болгонун билбейм. Бирок аябай сүрдүү болуп башталды. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгы туулган күнүмө чын жүрөктөн куттуктайм. Ош мамлекеттик университети бизди аябай жылуу кабыл алышты жана аябай меймандос экен. Ошко биринчи жолу келип атам. Ошондой болсо дагы аябай жакын, дайыма чогуу жүргөн адамдардай болуп, чогуу катышуучулар менен бирге азыр көңүл ачуудабыз. Алтын үн вокалдык сынагына республикалык тандоо туруна өтүп, Кудай буйруса
жакшы даярданып, жакшы чыгарманы алып, ошолорду ырдаган аракет кылдык. Буга чейин дагы конкурстарга катышып жүрөбүз, ырдап жүрөбүз дегендей. Студенттердин өнөрлөрүн Кыргыз Республикасынын эл артисттери, драма театрлардын жетекчилери жана журналисттерден түзүлгөн калыстар тобу баалады. Топтун төрагасы келечекте чыгармачылыкты өнүктүрүүгө шарттар түзүлөрүн, кыргыз жаштарынын талантын көрсөтүп, ар тараптан колдоо болорун айтты. Таланттын барысы тең ошол вуздарда, чоң окуу жайларда окуган студенттердин арасында вот. Силерде таланттын барысы тең. Талантты издеген болсо, ошол университеттерде студенттерден барып издесе таап алат. Мына бүгүн ошонун бир мисалы, абдан жакшы балдар келишти. Жыйынтыгында активдүү катышкан студенттерге арда грамота жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. 3-чү орунду Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайдын студенти Токсонбаева Манчук ээледи. 2-чи орунду Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенти Мерим Тилебалдыева жана Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин студенти Айгерим Канатбекова алды. Ал эми 1-чи орунду Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенти Баяман Сонунбеков жана Ош мамлекеттик университетинин студенти Аруке Кубатбекова жеңди. Негизи даярдалганда андай ой жок болчу. Вообще ойлогон эмесмин жеңем деп, бирок биринчи чыккандан кийин эле негедир жакшы ырдагандан кийин жакшы ырдадым, болду, самое главное это место не важно дедим болчу. Анан биринчи орун алып калдым. Я очень рада. Сынактын максаты патриоттук сезимди ойготуп, музыканын көркөмдүк деңгээлин көтөрүп, жаш таланттарга стимул берүү болуп саналат. Ушул конкурсту эми токтотпостон жылдап өткөрүп кылыш керек. Анан ушул эстафета катары бир окуу жай быйыл Ош мамлекеттик университети өткөзсө, эмди жылы башка окуу жай өткөзүп, ушул жалпы Кыргызстандын баягы масштабында аябай жакшы деңгээлде уюштурса жакшы болот да. Иш-чаранын жүрүшүндө Ошму сүрөтчүлөрдүн көзү менен аттуу көркөм сүрөттөрдүн конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды. Сынак 2 категорияда өткөн. Тактап айтканда Ошмунун окутуучулары жана студенттери Ошмуну даңктаган сүрөт тартышкан. Окутуучулар арасында 1-чи орунду Равшанбек Тайырбек уулу ээледи. Мен учурда өтө кубанып турам, себеби бул Ош мамлекеттик университетинде иштегениме абдан сыймыктанам. Жана ошондой эле ошол Ошмунун 85 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсүндө Ошму сүрөтчүлөрдүн көзү менен деген кароо сынакта эмгектериме илингениге өтө сыймыктанып, ошол сезимдерими менен бөлүшүп жатам. Студенттерден 1-чи орунду ошол бизде көркөм сүрөт өнөрү профилинде окуган 1-чи курстун студенти Ахматов Тимурлан алды. Ар тараптуу өнүгүп жатканын көрсөткөнгө аракет кылган да. Ошо сүрөтүндө көрүнүп турат. Ар кайсы профилдеги адистерди даярдап чыгарабыз деген максаттарды бере алган. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракеси 2024 жылдын 31 майында Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо салтанаттуу белгиленет. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ошмуда студенттердин билим сапатын жакшыртуудагы акыл эмгеги маданиятынын ролу деген аталыштагы усулдук практикалык конференция болуп өттү. Тарых жана социалдык иштер факультети тарабынан уюштурулуп, конок катары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов чакырылган. Гапыр Мадаминов иш-чаранын катышуучуларына студенттердин өз алдынча билим алуусундагы жана ишмердүүлүгүндөгү акыл эмгеги маданиятынын мааниси, анын заманбап билим берүүдөгү артыкчылыктары жана кемчиликтери боюнча айтып берди. Укканын түшүнгөн аз, түшүнгөнүн жасаган аз, жасап өзгөргөн аз, өзгөрүп өмүр максатына жеткен аз.
Белгилүү педагог, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Баткен облусунун Лейлек районундагы 3-чү эксперименталдык гимназиянын директору Гапыр Мадаминов окуу жайдын жаштарына студенттердин билим сапатын жакшыртууда акыл эмгеги маданиятынын ролу аттуу семинар өттү. Ротасынан канчалык бул системдүү, өзөктүү нерсеге түшүп баратат. Анан айланып кетейин, көп кыздар балдар отурасыңар. Внимание. Анда Кыргызстандагы билим берүү системасы билим алганга жакшы шарттарды түзүп берүү, окуучуларга билим берип тарбиялоодогу жаңыча усулдар, адамдык баалуулуктар, баланын билим алуусундагы ата-эненин, мугалимдердин ролу боюнча лекция окуду. Ошму өзүнүн билим сапаты, адистери чыгарган бүтүрүүчүлөрү менен Кыргызстанда алдыңкы катарда, айныкса мына инновация боюнча көп жаңылыктар болуп атат. Ошону менен биргеликте Кудай кылса мына дагы акыл эмгегин маданияты аркылуу билим алуудагы студенттердин билим сапатын жакшыртууга дагы бир чоң салым кошот деп ойлоймун. Барыга эсендик ийгилик каалайм. Ал эми Кыргызстандын билим берүүсү болсо мына азыр дүйнөлүк глобализация заманында, цивилизациянын өсүп барыш заманында Кыргызстандын билим берүүсү дагы ошол багытта жол баштап атат. Буюрса эгер бардыгыбыз чогуу иштесек, жакшы ийгиликтер болот дейм. Катышуучулар кызыктырган суроолорун берип, сунуш пикирлер айтылып, талкуу орун алды. Жолугушуунун алкагында окутуучулар айымдын негизинде билим дүйнө жана устат аталышында презентация жасашты. Энгектен ушул жазган эмгектеринин аты учурдар өзү айыпталып, ошо Кураны Каримди толук менен окуп чыктым. Китепте аябагандай көп методдор бар да. Анан айыл жерлеринде дагы ушул китепти окуса деген менин оюм, сунушум бар. Жана жогорку окуу жайларда, колледждерде дагы биринчи курстун студенттери ушуну бир семестр болсо окуса, мен ойлойм өзүнүн сабактарына жеңил болот деп. Акыл эмгегинин маданияты предметин окуган студенттер Гапыр Мадаминов жазган китептер тууралуу баяндама жасап, анын мазмунун офлайн форматта айтып беришти. Учурда бул предмет тарых жана социалдык иштер факультетинде 2020-2021 жылдан тартып тандоо сабагы катары киргизилген. Бизге акыл эмгеги маданияты китеби Гапыр Мадаминов агайыбыздын күздөн баштап өтүп жатабыз. Бул бизге аябагандай чоң пайдасы тийгизди да. Бул себеби бул негизинен китепти окуп түшүнүү гана эмес, адамдарга кандай мамиле кылууну, максат коюуну дагы үйрөтөт да. Ошондуктан бүгүн Гапыр Мадаминов агайыбыздын атын угуп жүрөбүз, өз оозунан укканыбыз биз үчүн аябагандай чоң мотивация болду да. Гапыр Мадаминов агайыбыздын бул жерде келип өз оозунан уккан аябагандай улуу сөздөрү, бул Гапыр Мадаминов агай өзү айылдан эле болгондуктан, бул айылда эле болуп туруп 7 мамлекетте билим алып келиптир да. Бул биз үчүн андай Кыргызстанда мындай жалгыз адамды өз жанынан көрүп биз үчүн чоң сыймык болду. Гапыр Мадаминов 1996 жылдан баштап номер 3 гимназияны ачып, ушул гимназиянын директору болуп иштеп келе жатат. 2013 жылы Замандаш журналынын сурамжылоосу боюнча жылдын мыкты мугалими номинациясынын ээси. 2016 жылы Финляндия мамлекетине тажрыйба алмашуу максатында делегация катарында барып, өз тажрыйбасы менен бөлүшүп келген. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамынын ээси. 2023 жылдын 31 август эгемендик күнүнө карата президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыгына ылайык Гапыр Мадаминовго 3 даражадагы Манас ордени берилген. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Ошмуга Пуате университетинин экономика факультетинин эл аралык мамилелери боюнча жооптуу өкүлү баштаган делегация келди. Алар ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча пикир алышты. Коноктор алдыда биргелешкен билим берүү, Ошмуда акысыз француз тил курстарын уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки тарап 2024-25 окуу жылында күзгү жана жазгы семестрде Erasmus Plus K171 программасынын негизинде студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн жакшыртуу боюнча сүйлөшүштү. Сиздердин келгениңиздер биздин эки университеттин кызматташуусу. Ош мамлекеттик университетине Пуате университетинин экономика факультетинин эл аралык мамилелер боюнча жооптуу өкүлү баштаган делегация келди. Алар ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча пикир алышты. Коноктор алдыда биргелешкен билим берүү, Ошмуда акысыз француз тил курстарын уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки тарап 2024-2025 окуу жылында күзгү жана жазгы семестрде Erasmus Plus программасынын негизинде студенттердин жана окутуучулардын академиялык
медициналык мобилдүүлүгүн жакшыртуу боюнча сүйлөшүштү. Pour vérifier l'avancement de la coopération que l'on a. Биз көрүп аябай кубандык, көп нерселер берилген, убадалар аткарылып, андан нары дагы жетишкен ийгиликтер менен токтоп калбастан, мындан нары дагы жылып жаңы тепкичтерге, жаңы ийгиликтерге жетишсек, бир гана билим берүүдө, бир гана багытта эмес, көп тармактуу кызматташууларга жетишсек деген максатыбыз. Français dans les formations à Auch, nous sommes très satisfaits et nous allons pouvoir avancer. Учурда эл аралык мамилелер факультетинде француз тилин 90 студент үйрөнүүдө. Белгилей кетсек, Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн начальниги Абдыган Абдуалиевдин Пуатия университетине болгон сапарында 2023 жылдын февраль айында Erasmus Plus программасынын алкагында Пуатия университети менен кызматташуу келишимине кол коюлган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмун жаңылыктары. Ректор Быдгош экономикалык университетинен келген делегацияны кабыл алды. Жолугушууда эки университеттин ортосундагы кызматташууну бекемдөө, байланыштарды чыңдоо, биргелешип ишке ашырып жаткан долбоорлордун келечеги тууралуу пикир алышты. Быдгош экономикалык университетинин спорт жана дене тарбия институтунун директору Александр Скалий баштаган профессорлор Ошмунун эмгек сиңирген ишмери төшбелгиси жана ардак грамотасы менен сыйланды. Наше улучшение раз есть. Делегация университета экономики в Быдгоше встретилась с ректором Ошского государственного университета Кудайберди Кожобековым. На встрече стороны обменялись мнениями об укреплении двустороннего сотрудничества, планах на будущее и новых проектах. На ходе встречи от имени ОШГУ профессорам были вручены орден «Заслуженный работник ОШГУ» и почетная грамота за особый вклад в развитие сотрудничества между университетами. Сегодня нам были вручены специальные награды. Для нас это большой сюрприз и большая честь. Мы постараемся, чтобы наше сотрудничество развивалось как можно больше. Все больше и больше коллег и проектов мы будем привлекать сюда, ну и также приглашать к себе в Польшу. Делегация будет находиться в ОШГУ до 27 апреля. Польские специалисты прочитают гостевые лекции и проведут мастер-классы. Наряду с этим осуществят задачу по проекту РИТА, реализуемой совместно с Польшей, Америкой и Кыргызстаном. В рамках реализации на этой неделе мы проводим, значит, тренинги, семинары, подробный план. В нем участвует более 100 студентов, преподавателей. Все довольны, работают хорошо. Наши партнеры отметили активную позицию наших студентов. Только что профессор тоже сказал, что очень высокая культура наших студентов университета. Отметим, что в 2021 году во время посещения ОШГУ канцлером Университета экономики в Быдгоше Филиппом Сикарануном был подписан договор о сотрудничестве. А в рамках рабочей поездки делегации ОШГУ во главе с ректором Кудайберди Кожобековым в Университет экономики в Польше был подписан трехсторонний договор о сотрудничестве между ОШГУ, Университетом экономики и инновационным центром мэрии города Быдгощ. Университет экономики в Быдгоще считается университетом 4-го поколения, успешно реализующий компоненты ВУЗ, наука, производство, коммерциализация. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, новости ОШГУ. Кореянын Пейчэй университетинин сырткы байланыштары боюнча адиси Ю Вали баштаган делегация бүгүн Ошмуга келди. Коноктор окуу жайдын чыгыштаануу институту уюштурган салтанаттуу жыйынга катышты. Студенттердин концерттик программасына күбө болуп, чыгыштаануу институтунун студенттерине Пейчэй университетинин дипломдорун тапшырышты. Иш-чаранын алкагында Пейчэй университети менен Ошмунун ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Кененирээк кийинки материалда.
Түштүк Кореянын Тэджон шаарында жайгашкан Пэйчэй университетинин эл аралык тышкы байланыштар боюнча жетекчиси баштаган делегация жана Кейленд окуу борбору иш сапары менен Ошмуга келди. Аларды ректор Кудайберди Кожобеков кабыл алды. Жолугушууда эки тарап алдыдагы кызматташууларды бекемдөө, студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгү жана биргелешкен эки өлкөнүн маданиятын чагылдырган иш-чараларды уюштуруу тууралуу пикир алышты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки окуу жай эки тараптуу кызматташуу келишимине кол койду. Иш-чарада коноктор Ошмунун Чыгыштануу институтунун корей тили адистигинде билим алып жаткан студенттер менен жолукту. Алгач делегация Пэйчэй университетинин тарыхы, билим берүү системасы жана студенттерге түзүлгөн шарттар тууралуу маалымат берди. Студенттердин, магистранттардын академиялык мобилдүүлүгү, мугалимдердин квалификацияларын Корея Республикасынан жогорулатуу, ошол эле окуу китептери менен, техникалык каражаттар менен Корея тараптын каржылоосу жана келечекте биз Ош мамлекеттик университетинин базасында Кыргыз-Корей факультетин ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жолугушуунун жүрүшүндө Кейленд окуу борборундагы ыктыярчылар студенттердин кызыктырган суроолоруна жооп беришти. Иш-чаранын жүрүшүндө Кейленд окуу борборундагы ыктыярчылар студенттердин кызыктырган суроолоруна жооп беришти. Учурда окуу борбор бир нече жылдан бери Ош мамлекеттик университети менен тыгыз кызматташып келет. Бул университет менен биз кызматташып, былтыр 2023 жылдан баштап кызматташып баштадык. Азыр учурда биздин бул университетте 14 студентибиз бар. Ошол жакта бири студентибиз бакалавриатта жарым 50% скидкасы менен, эки студентибиз толук ЖКС деген программа бар. Ошол толук стипендиялуу ай сайын $800 $1400 ала турган стипендия, толук жатакана жана бардыгы бекер боло турган, тамак ашына чейин бекер болгон эки студентибиз бакалавриатта окуп атат. Учурда Чыгыштануу институтунда корей тилин үйрөнүп жаткан 200-гө жакын студент бар. Алар буга чейин Кореяга барып, билим алып, тажрыйба алмашып келишкен. Негизинен эле Чыгыштан институтунда мен 6 ай тилди үйрөнүп, топик алып, Кореяга Тэджон шаарындагы Хамбат университетине барып окуп келдим. Жана Чыгыштан институтунун мугалимдерге негизинен эле Ошмуга аябай чоң ыраазычылык билдирем, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берген үчүн. Барганда окуу кыйын болду, бирок биз аракет кылып, достошуп, көптөгөн досторду таап, ойноп, күлүп окуп келдик. Негизинен эле ал жакта жатакана, тамак аш баары бекер болду, камсыздалган, стипендия берип жатты. Биздин өзүбүздүн жаныбыздан кеткенде барып келишиң эле өзүбүздүн жаныбыздан кетет, калгандары баары бекер болду. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттер конокторго концерттик программа тартуулашты. Мында эки элдин улуттук ыр бийлери аткарылды. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ошмуда жаштар өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө карай аттуу республикалык жаштардын форум өттү. Бул форумга өлкөнүн жогорку окуу жайларынан студенттер жана шаардын жаштары катышты. Иш-чарада жаштар тарабынан коомдук, спорттук жана социалдык долбоорлор тууралуу баяндамалар жасалып, коомдогу орчундуу маселелер боюнча талкуулар болду. Форумдун максаты жаштардын критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, креативдүү жаштардын идеяларын ортого салган аянтча түзүү болуп саналат. Жаштар Кыргызстандын келечеги болгондугун эч ким Форум 2020-2030 жылдар аралыгында жаштар саясатынын концепциясын ишке ашыруунун биринчи этабы катары өтүп жатат. Концепцияга ылайык форумда мыкты окуган студенттер, президенттик жана атуулдук стипендиянын ээлери, Ошмунун спортчулары, дизайнерлери жана жаш ишкерлери парадтан өтүштү.
Иш-чара маданий программа менен башталып, жаштарга тиешелүү экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү, зомбулукка жана эрте никеге туруу маселелери, диний агымдар боюнча презентациялар жасалды. Студенттер кызыктырган суроолорун берип, талкуу орун алды. Жаштар өздөрүнүн окуу жайларындагы түзүлгөн шарттары тууралуу да айтты. ОЖГУ предоставил очень много возможностей. Например, в ОЖГУ у нас есть бесплатные курсы, языковые курсы. Также в нашей команде тоже есть бесплатные СММ-курсы. Они могут приходить и обучаться языковым курсам, а также СММ. Для первокурсников в ОЖГУ есть клиника, где они могут прийти и бесплатно обследоваться полностью. ОШМУ бул мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги деп айтсам жаңылышпайм, себеби ОШМУда канча студент болсо, алардын баарын колдогон алар даяр. Азыр өзүңүздөр да көрүп атсаңыздар керек, ар бир студентти ар тараптуу колдоп жатышат жана дайым булар колдогону даяр. Барыңыздар ОШМУ менен биргеликте дүйнөнүн эшигин ачыңыздар. Иш-чаранын жүрүшүндө Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жаштардын демилгелери мындан ары да жыйынтык алып келүүчү иш-чаралар өлкөнүн бардык аймагында уланаарына токтолду. Саламаттык сактоо тармагынан бүгүнкү күндө кызамык оорусу, башка оорулар жаш балдардын арасында күч алып атат. Бүгүнкү күндө эпидемиялык абалга карап, анан эмнеге себептен ушул жанагы туура эмес түшүнүктөрдөн эмдөөнү албай койгон үчүн ушул жаштардын арасында оор көбөйөт. Мисалы үчүн бүгүн массалык түрдөгү баш тартып албай койсо, мындан кийинки 10 жылдан кийинки же болбосо 5 жылдан кийинки эле бул абал туруксуз абалга келиши мүмкүн да. Мына ушундай туура түшүнүктөрдү бериш үчүн, жаштарды дени сак жашоо өндүрүш үчүн ушул жолугушуулар. Анан мындан тышкары эми бул жерде жаштар өзү пикир алышат. Ошо бүгүнкү алган маалыматтарды талдашат. Бул бир айлык акция. Бул Кыргызстан боюнча өтүп атат. Бүгүнкү күндө мына көчөгүндө биз Баткен мамлекеттик университетинде болуп келдик. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде, эртең Жалал Абад мамлекеттик университетинде, андан ары да уланып, мына Бишкекте чоң деңгээлде жыйынтыкталат. Форум активдүү жана таланттуу жаштарга кошумча пайдалуу билим, көндүм жана баалуу маалымат алууга дем берүү максатында уюштурулган. Бүгүнкү форумдун негизги максаты жаштарга креативдүү ойлонууга, өздөрүнүн эркин ойлонуусуна аянтча түзүп берүү жана студенттерди ыктыярчылыкка, ошол эле мезгилде коопсуз дүйнөгө кантип биз жардам бере алабыз, мына ушул маселелерди кантип чече алабыз деген максатта ушул өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесинин алкагында топтоп, мына ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Форум Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Ош мамлекеттик университети жана Ош шаардык мэрия тарабынан уюштурулду. Кыргызстанда башка шаарларда жок, Ош шаардык жаштар иштери комитети бар. Мамлекеттик структуруктуу бир саясат бар. Ошонун алкагында Ош шаардык мэриясы Ош шаар деңгээлинде, эл аралык деңгээлде, республикалык деңгээлде ушундай иш-чаралар өткөрүп келет. Бүгүнкү иш-чарада Ош мамлекеттик университети менен чогуу өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү топтоодо ошол жаштар тарабынан шаардын келечегине, Кыргызстандын келечегине, айрыкча биз эми Ош шаардык мэриясы жаштардан шаарга жакшы сунуштар күтөбүз. Эмне үчүн дегенде жаштар өзгөчөлүк. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.